Бекборбиев. Оозу менен суу бүркүп аткан менмин. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ырчысы Бекборбиев да башкалардан кем калышпай жашоосундагы жагымдуу мезгилди эскерип, интернет баракчасын жаңылап турат. Кечээ Фейсбуктагы баракчасына архивдеги үй бүлөлүк сүрөтүн жүктөп, үй бүлөлүк архив, атамды эскерип, эжемди, карындашымды эстеп, убакыт ордунда турбайт экен, жаткан жерлери жайлуу болсун. Арабызда мени тарбиялап өстүргөн чоң апам да олтурат. Ар дайым жүрөгүмдөсүңөр. Оозу менен суу бүркүп аткан менмин деп жазды. Ырчынын буга чейинки чоң апасы менен түшкөн сүрөтүн да койгону бар. Борбиевдин жазган постторуна ар дайым жалаң гана жылуу пикирлер жазылат. Эскерте кетсек, Бекборбиев ар кандай кайрымдуулук иштерге активдүү катышып турат. Эмнегедир ал коомдук телеканалдарга чыкпаганын күйөрмандары да жазып келет. Анын жаңы чыккан ар бир ыры коомчулукка жылуу кабыл алынат. Булак заманча кеткейди. Анжелика, 3-кызымдын атасы Урмат Бекболиев. Ошону айта албай кыйналып жатасыңарбы? Ырчы Анжелика өздүк баракчасына айрым маалымат таратуучу сайттарга нааразы экендигин жазып, төмөнкү билдирүүнү калтырды. Анда кыздарымдан айлангыла ушакчы сайттар, пайдасы жок баракчаларды алып жүргөн жаңылык тараткычтар. Бирөөнүн укугу тебеленсе, аны эмнеге жазбайсыңар? Пайдалуу постуңар кайда? Жакында эле Инстаграмдан негатив окуп, өз жанын кыйган модельди көрүп, замандын кир болуп бара жатканына өкүндүм. Мен супер негативтерге да сынбайм. Тескерисинче, жакында негативге бышуу туурасында кеңеш берем. Мен сыноолорго эби жок сүйлөгөндөргө айтарым, үйүңөрдү жыйнагыла андан көрө. Бут кийимдерди жуугула, пайдасы тиет өзүңөргө. Кичине ушакты башыңарды иштетип жазгыла да. 3-кызымдын атасы Урмат Бекболиев. Ошону айта албай кыйналып жатасыңарбы, дейт ырчы айым. Булак аргумент чекиткейди.